Саламатсыздарбы? Бүгүн Орхан Эмгандыгынын уурдалганына тиешелүү митингдер 8-күнү кетти. Түрк расмий булактары, масс медиасында кээ бир макалалар чыкты. Бул уурдоого кыргыз бийлигинин тиешеси бар, түздөн түз кыргыз бийлиги өзү ошого катышкан деген кинелер коюлду. Бирок биздин урматтуу кыргыз бийликтен эч кандай реакция жок болуп атат да. 8 күн болгон митингдер өзүнүн натыйжасын берди болушунча, митингке чейин эле президентибиз Садыр уулу Нуркожо бул уурдоо туура эмес экенин, кыргыз жаранын эч ким уурдайлбаганын айтып, баардык күч курум эмелери, мекемелери, укук коргоо мекемелери бул ишти тергөөгө катышат деп айткан. Митингдер башталгандан кийин ведомстволор аралык тергөө тобу түзүлдү. Биринчи июнда ошо митингдин экинчи күнүндө президенттин коргоо комитетинин башчысы чыкты элге. Андан кийин Ички иштер министрлигинин Кыргызстан боюнча коопсуздукка жооптуу адамы да чыкты. Бизди 18 кишини алып алышып, Бишкектин УВДсына алып барып, ошондо УВДнын начальниктин 3 орун басары жана ошо тергөө топтукко кирген кишилердин баары менен 10 чакты киши менен жолуктук. Бизге ал жерде убадаларды беришти. Баардык аракеттердин ошо дөңгөлөк кандай жарылган, эмне үчүн жел чыккан, эмне колдонулган ошонун желин чыгаруусуна, Орхан Ынандынын машинесинин. Андан кийин кимдер менен ошо күнү сүйлөшкөн, жана Бишкектеги коопсуздук шаар камералары жана ошол жердеги уурдаган машина кай жерде уурдаса, кай жерден өтсө ошол көчөлөрдөгү жеке менчик дүкөндөрдүн, банктардын камераларында карайбыз дешкен. Ошондой. Андан кийин президенттик коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү бул маселе боюнча. Жогорку кеңеш дагы бул уурдоо боюнча реакциясын билдирди. Бирок азырынча натыйжа жок болуп атат. Бул реакциянын эч кандай ошо реакция билдирүү менен чектелип атат. Мурдагы күнү түрктөрдүн мейнстрим гезиттеринде бул уурдоону кыргыз атайын кызматтары Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун маалым болуусу менен ишке ашырган деп күнөөнү кыргыз тарапка төңкөгөнгө аракет кылышты. Ушунун баарын боюнча эч кандай биздин бийлик, урматтуу бийлигибиз реакция көрсөтпөй атат. Митингдерге да реакция көрсөтпөй атат. Мамлекеттик мекемелердин аракеттеринин баарына тең реакция көрсөтпөй атат. Ошо баардык аракеттердин баары, баардык маселенин баары барып, бийликтин башында турган 2-3 кишини кеп алып такалды. Ошол 2-3 кишинин оозунан, мындай сүйлөк бийлигибиздин оозунан эч кандай реакция сөз айтылбай, буга чейинки дудук бийликке окшоп калды биздин бийлигибиз бул маселе боюнча. Эми 8 ошол эле түрктөрдүн макаласында 8-10 июндун аралыгында бүгүн жана бүгүнкүдөн кийинки 2 күндө Садыр Жапаров расмий сапар менен Түркияга барат деп айтылып атат да. Эми ошол жерге барганда кыргыз бийлигинин буга чейин кетирип аткан каталарын кайталабасын каалайт элек. Биз үчүн экинчи Садыр аке болушун каалайт элек биз. Биз ошо митингдерге 8 күндөн бери чыкканда биринчи күндөн баштап айтып атабыз. Биздин ишибиз билим берүү, биздин ишибиз китеп жазуу, биздин ишибиз китеп которуу, биздин ишибиз митингтерге чыгуу эмес, биздин ишибиз бийлик талашуу эмес, бийлик өзүңүздөргө буйрсун, бийлик өзүңүздөргө кут болсун деп биз кайрылып келатабыз. Ошондуктан кыргыз бийлигинин эң чоң катасын кайталабасын, Түркияга, Орусияга, Кытайга же Батышка ишенбесин. Ал мамлекеттер дос эмес.
ал мамлекеттер кандайдыр бир адам эмес, инсан эмес. Мамлекеттер арасында достук, жакындык, сүйүү мамилеси деген баары тең. Ал маданий байланыштардын бир сөздөрү. Мамлекеттер менен кызматташабыз. Алар бизге кандай керек болсо, биз да аларга ошондой эле керекпиз да. Ошол эки нерсени унутпасак, эң биринчи кезекте биздин бийлигибиз ар кимдин сөзүн укпай, эң жоош, эң билим жагында аракетчил жамаатты душман деп койсо, ошону душман көрүп албасын. Ошо түрк бийлигинин саясий оюндарынан улам. Биз ошону айтат элек. Кыргыз бийлиги кыргыз элине ишенсе, башынан ишенгенде эң жакшы кетмекпиз. Ошол Акаев эгер кыргыз элине ишенип, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн иштесе, Акаевдин 7 урпагын кыргыз эли урматтап алмак. Бакиев ишенсе, 7 урпагын кыргыз урматтап алмак. Ошол Сооронбай Жээнбеков, Атамбаев ушу кыргыз элине ишенип, кыргыз элине аркасын таяса, ар кайсы мамлекеттерге ишенбей, алар менен кызыкчылык үчүн гана кызматташып, кыргыз элине ишенсе, биз кыргыз эли алардын 7 урпагын урматтап алмакпыз да. Буга чейинки окуялар эмнени көрсөттү? Эч бир сырткы жардам болуп бере албайт экен да. Сырткы жардам акчалай келет экен, башка нерселер менен келет экен, анын баарын биздин чиновниктер жеп жутат экен. Ошо эң алсыз бийлигибиз убагында пандемия келип, эң чоң бизге оор сыноо келди. Эл мүмкүнөбөстөн ошо пандемияны өзү жеңди. Бийлик болсо сырттан келген акчаларды бөлүштүрмөй элек болду. Тажикстандын бийлиги, эл эмес, мамлекет эмес, бийлиги биздин кыргыз айылдарыбызга кол салганда, кыргыз эли бекем туруп, бири-бирине жардамдашып, бул сыноодон дагы бийлигибизди куткарып чыгып кетти. Эми биздин ушу Орхан Инандыга тиешелүү маселеде баардык чындыкты болушунча ачык айтсаңыздар, эч бир нерседен коркпойбуз, биз баардык нерсеге чыдайбыз. Канча ачуу чындык болсо да кыргыз эли буга чейин чыдап келген. Билим берүүдүн отличниги болгон кыргыз билим берүүсүнө 25-30 жылдан бери салым кошуп келаткан, эң чоң салымдарды кошуп келаткан адамды кыргыз жаранын уурдатып ийгенибиз бул уят. Кыргыздар өздөрүбүз уурдап берип, түрктөргө өткөзүп бергенибиз уят. Антип уурдап берген жокпуз деп айтып атабыз. Ошонун далили болсун. Эгер ошондой уурдоого кандайдыр бир алысты ойлой албаган кеңешчилердин аркасынан бийликтин башында турган 2-3 адам ошо уурдага кандайдыр бир көз жумуп койгон болсо, аны ачык айтсын. Биз чыдайбыз, баардык ачуу чындыкка чыдайбыз. Биз бийлигибиздин жанында тура беребиз. Буга чейин турганбыз. Туруп кете беребиз да. Ошондуктан тез аранын ичинде Орхан Инандыны ошол түрк тараптын оюндарына кирбей, алардан бир 4-5 тыйын үмүт этпей, Орхан Инандыны чыгарып бериңиздер, же болбосо анын элчилигинде деген 90-95% мүмкүнчүлүгү бар, түрк элчилигинде деп турат. Бул адамзат тарыхында, мына 20-кылымдын тарыхында көп учурлар болгон. Ошондой башка мамлекеттин элчиликтерин курчоого алган жергиликтүү бийликтин укук коргоо органдары ошол адамды чыгарып кеткенге чейин турушкан. Ошондуктан ошондой чараларды колдонуп, Орхан Инандыны бошотуп берсеңиздер, биз баардык нерсе чындыкты кабыл алууга даярбыз. Жана биз Орхан Инанды аман эсен колубузга тийсе, анын үй бүлөсүнөн, анын өзүнөн, анын атынан арыз менен кайрылчу баардык кишилерге суранабыз. Кыргыз бийлигине, кыргыздын тараптан ошого катачылык кетирип катышкан тараптарга эч кандай сот иштерин козгобогонго биз суранабыз ошол кишилерди. Эгер Орхан Инанды сак саламат колубузга тийсе, ошол ачуу чындык дегеним, мисалы Ислам Каримовдун убагында бизге газ берилбей аткан кезде кыргыз эли жапатырмак көтөрүлүп, ош жапатырмак көтөрүлүп, соцсеттерде кыргыз бийлигин сындап баштаганбыз. Бирок ошол кездеги оштун мэри Өзбекстан бул үчүн кыргыздын жерлерин сурап атат дегенде, биз кышы менен тоңуп чыксак дагы биз бир дагы жерибизди бербейбиз. Биз тоңгонго ыраазыбыз. Бирок өзбектердин газы азырынча кереги жок деп туруп, өзбек бийлигинин газы азырынча кереги жок деп
баш тартканбыз. Ошондой биз ачуу чындыктарды кабыл ала алабыз. Урматтуу кыргыз бийлиги, Оркан Инанды боюнча реакцияны көрсөтчү маал бүттү. Иш аракет кылчу убакыт келди жана эч бир бийликке, ошолордун эч бир сырттагы чет өлкө күчтүү өлкөлөргө көзүн карабай, кыргыз элинин көзүн карап, кыргыз элине аркаңарды таяп чоң жеңиштерге жеткенге убакыт келди. Кыргыз элине ишениңиздер. Ушу Оркан Инандыны эч бир бийлик башка бийликтерге карабай туруп маселесин эң сонун шекилде туура жака чечип бериңиздер. Ошону биз силерден суранабыз, ошону биз сиздерден талап кылабыз. Чоң рахмат.